Birinci Muzafferlar brigadası başlattı duydu. Mekeniçin kızmat kolunun örnegi bolu, brigadanın komandiri Oş şarındığından 3. batalyonunun özdük kuram öldüydü. Aldın korunda turgan içki askerler brigadası öldüydü. Урматтуу мекендештер, Ордолуу Ош шаарынын кымбаттуу тургундары жана азиз меймандар. Бүгүн биз 30 кылымдан ашуун бай тарыхы бар Улуу Жибек жолунун боюнда цивилизациялардын тоомунда жайгашкан касиеттүү Ош шаарында турабыз. Кезинде бул жерден Адигине би, Кубат би, Ажы би, Алымбек датка, Алымкул амир, Курманжан датка, Полотхан сыяктуу улуу инсандар чыгып, ата-бабаларыбыздан калган мамлекеттүүлүктүн туусун кийинки урпактарга жеткирүүгө чоң салым кошушкан. Мына ошол ата-бабаларыбыздын басып өткөн даңктуу жолун чагылдырган биримдиктүү элибиз менен эгемен мамлекетибиздин белгиси, күндүн нуру түндүгүнөн төгүлгөн байрагыбызды Ош шаарынын так ортосунда 95 метр бийиктикке көкөлөтө көтөрүү салтанатына чогулуп олтурабыз. Туубуз бийик желбиреген сайын ар бир кыргыз жаранынын көкүрөгүндө сыймык, көөдөнүндө ата мекенге болгон чексиз сүйүү жана берсин. Барыңыздарды бүгүнкү туу көтөрүү салтанаты менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу биздин көз карандысыздыгыбыздын, эгемендигибиздин, элибиздин биримдигинин ыйык белгиси. Ата-бабаларыбыз басып өткөн жолунда тууну аздек тутуп, көздүн карагиндей сактап келишкен. Быйыл ыйык туу атадан балага, муундан муунга мурас катары өтүп, элдин ар намысы, ариети, абийири катары каралган. Кыл чайнашкан кырдаалдарда, кандуу булоон согуштарда туу көтөрүүнү эң эр жүрөк, тайманбас жоокерлерге гана ишенип тапшырылган. Кыргыздын жан дүйнө байлыгын айланган улуу Манас дастанында туу түбүндө турушуп, туубуз качпай турат деп, кубат кылып урушуп деп бекеринен айтылбаса керек. Тарыхый булактарда байыркы Кытай жана араб жазма эмгектеринде кыргыздардын 4 түстүү туулары тууралуу маалыматтар арбын. Анда көк түс асман менен көк теңирдин символу, ак түс ыйыктык менен арулуктун белгиси, жашыл түс жашоонун, жаштык демдин, кара түс чоңдуктун, кубаттуулуктун белгиси катары колдонулуп келгени айтылат. Тарыхый фактылар кыргыз элинин тууга болгон мамилеси жөн гана символ эмес, дүйнө тааным менен турмуш философиясынын бир бөлүгү болгондугун тастыктап турат. Эзелтен кыргыз эли тууну ыйык тутуп, аны урушка чыкканда бийик көтөрүп, жоокерлерге дем берген. Эл жеринин эркиндиги үчүн башын сайган эрлерибиз кызыл туунун алдында ант беришкен. Бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кызыл түсү байыркы бабаларыбыздын баатырдык туусунун уландысы. Кызыл түс эрдиктин жана тайманбастыктын белгиси, асабанын ортосундагы күндүн алкагындагы түндүк, кыргыздын куту, ырыскысы катары сыпатталган дагы бир жолу сыпатталарын дагы бир жолу сыймыктануу менен айта кетсек болот. Түндүгүбүз ар дайым ата журттун урагыс биримдигине, кыргыз жарандарынын бекем ынтымагына чакырып турат. Түндүктөн чачыраган күн нурлары 40 уруу кыргыз элинин бир максатка топтолуп, багыт алгандыгын символдоштурат. Демек, биздин туубуз биримдиктин, ынтымактын жана дөөлөттүн түбөлүк символу десек болот. Мына ошондуктан эгемен мамлекеттин белгисин туюнткан, тарыхыбыз менен келечегибизди бириктирген туу астында мамлекет башына келген президенттер дагы ант беришет. Ордолуу Ош шаарынын ардактуу тургундары жана кадырлуу меймандары, бүгүн биз шаардын так ортосунда мамлекеттик туубузду 95 метр бийиктикке көкөлөтө көтөрүү менен Ош шаарынын 3025 жылдыгын белгилөөнү баштап олтурабыз. Улуу Жибек жолуна чыйыр салган улуу Кытайдын Чжан Сянь деген саякатчысы Эркештам аркылуу дал ушул биздин Ош шаарыбызга түшүп, Давань мамлекетине өткөнү дагы Ош шаарынын байыркылыгынан,
9 жолдун тому болгонунан кабар берип турат. Ошондой эле кезинде касиеттүү Ош шаары аркылуу чыгыш менен батыштын соода кербендери өтүп, сооданын колөнөрчүлүктүн жана маданияттын борбору болгону алыс жакын чөлкөмдөргө маалым. Орто кылымдардан бери илим билимдин чордонунда болуп келген Ош жергесинен 7-чи кылымда чыккан даанышман илимпоздор, кечиресиздер 12-чи кылымда чыккан даанышман илимпоздор, дин аалымдары, акындар бүтүндөй мусулман дүйнөсүнө таанылган. Омар бин Муса аль-Оши, Сиражудин Али ибн Осман аль-Оши, Мухаммад Абу Абдуллах аль-Оши жана башка биздин ойчул жердеш ата бабаларыбыз ушул ооматтуу Оштон билим алып, дүйнөгө илим таратышкан. Бүгүнкү күндө Ош шаары өлкөбүздүн 2-чи борбору катары стратегиялык мааниге ээ болуу менен мамлекетибиздин өнүгүүсүнө борбордук калаабыз Бишкектен кийинки өзөгү болуп келүүдө. Мына ошондуктан үстүбүздөгү жылы республикалык бюджеттен Ош шаарына 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүп бергенбиз. Бул каражатка жолдор салынып, атайын техникалар жаңыланып, социалдык объектилердин курулушу жүрүп жатат. Бул да болсо мамлекетибиздин Ошко жасаган өзгөчө мамилеси, элибиздин турмушун жакшыртууга болгон камкордугу десек болот. Биздин максатыбыз көп этностуу шаар калкын, келечегибиз болгон Ош шаарынын жаштарын ар тараптан колдоо болуп саналат. Биз мындай камкордугубузду мындан ары дагы уланта бермекчибиз. Урматтуу калайык калк, жаратканга шүгүр келтирели, чет өлкөгө болгон иш сапарларда, дипломатиялык жолугушууларда болобу, же спорттук мелдештерде, эл аралык маданий иш-чараларда болобу, көз карандысыз мамлекет экенибизди тастыктап турган кыргыз туубуз ар дайым бийик желбиреп келет. Мына ушул сыймыкты сезе билели, мына ушул дөөлөттү көтөрө билели, жарандык парыз катары ар бирибиз кыргыз туусун урматтап сыйлай билели. Мына ушул бүгүнкү туу көтөрүү салтанатыбыз улуу максаттарга карай жасалган ишенимдүү кадамдарыбыздын бири болсун. Ордолуу Ош шаарынан эл аралык айдыңда кыргыз туусун бийик желбиреткен ер азамат уул кыздарыбыз көп чыксын. Ылайым туубуз түбөлүккө желбирей берсин. Барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктаймын. Эркин Тоор